Сіздерге кайрылат элем. Бул мыйзамдын тегерегинде бир топ чет өлкөлүк делегацияларды кабыл алдык. Европалык, дүйнөлүк, бардык ошол адам укуктары боюнча эл аралык бир топ уюмдар, элчилер, көптөгөн мамлекеттердин бир катар кабыл алууларды жүргүздүк. Мен баарына түшүндүрүп айтып аттым. Bundan чочулай турган эч нерсе жок. Силер өзүңүздөр бардыгы ачык, так болсун деген талапты коесуздар. Сиздердин өлкөңүздөрдө, ошол Европада да, Америкада дагы ачыктык, иреттүүлүк, тартип биринчи орунда. Биз ошол эле нерсени талап кылып атабыз. Эч кандай тыюу салуу жок, эч кандай кысуу, басынтуу жок. Болгону бардык ишмердиги ачык, так болсун. Бардыгы туура түшүнүштү. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен айтат элем, буга эч кандай чочулоонун, коркуунун кереги жок. Биздин мамлекетте биринчи орунда өлкөнүн, улуттун коопсуздугу. Бизге эң башкы маселе. Ошон үчүн биз коопсуздук маселеси дүйнөдө азыр биринчи орунда. Биз дагы ошол коопсуздук мына ушундан башталат. Ошон үчүн тартип катары эле бул так, ачыктык болсун деген эле маселе. Ушуну туура түшүнүңүздөр. Андыктан урматтуу депутаттар, эгерде суроолор болсо кагаз жүзүндө, кат жүзүндө берсеңиздер, жазуу жүзүндө, бардыгы экинчи окууда эске алынат. Урматтуу Нурманбек мырза, бул жерде сиз да демилгөөчүлөрдүн немесинде, списогунда да жок экенсиз го? Сизге суроо. Мен жокмун, бирок мен бул мыйзамды колдойм. Ошон үчүн мен сүйлөп атам. Анан эл аралык жана уюмдар менен жолугушуп жүрөсүз анда? Эл аралык уюмдар менен мен Жогорку кеңештин төрагасы катары бардыгы мага келишти. Жогорку кеңештин төрагасы катары алар жолугушууну суранышты. Мен бир катар 10дон ашык жолугушууларды өткөрдүм. Ошондо бүт баарына ушул түшүнүктү айттым. Демилгечилердин арасына кирип тил алсаңыз болот экен анда, туурабы? Мага маселе эмес.